Assalamu алейкум, сүйүктүү теле көрүүчүлөр. Сиздер өлкө жаштарын алга сүрөгөн жарыш сөз теледебатын көрүп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Нурбек Абдраимов. Бүгүнкү оюн жарыш сөз теледебатынын финалдык оюну. Албетте баш байге 20 000 сомдук кайсыл топ утуп кетет. Кайсыл чечимдерге буйруйт, мына биз алдыда дебатта көрө жатабыз аны. Анда эмесе мен сиздердин көңүлүңүздөрдү бурсам, эстүү жигит элим дейт, элим деген жеңилбейт. Кайсыл коомдун жаштары ийгиликке жетти, демек ал коомдагы ийгиликке жетти. Ал эми биздин жаштар канчалык деңгээлде ийгиликке жетип жатат, мына буга сереп салуучу биздин Калыстар тобубуз бар. Калыстар тобу менен тааныштырып өтсөм. Мирлан Самыйкожо, Кыргыз радиосунун башкы редактору. Темирлан Бекботоев, Мекенчил жаш коомдук уюмунун төрагасы. Жомарт Жолдошов, Жолдошов & Partners юридикалык компаниясынын президенти. Бүгүнкү оюнга демөөрчүлүк көрсөткөн Мекенчил жаш коомдук уюмуна терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырман теле көрүүчүлөр, анда биздин чечендик сынакка катышып берүүгө келген, финалда өз өнөрүн көрсөтүүгө даяр турушкан топторду тааныштырып өтсөм, алар тастыктоочу жана төгүндөочү болуп бөлүнөт. Тастыктоочу тарап менин сол жагымда ал Кыргыз-Түрк Манас университетинен куралган Апамекен тобу. Топтун курамы Иманов Саламат, Абдинаби уулу Түмөнбай. Ал эми төгүндөочү тараптагы Кыргыз-Түрк Манас университетинен куралган топтун аты Чокморов. Ал эми топтун курамы Өмүрбеков Акылбек, Смайлов Бакыт. Сиздерди алдыда абдан кызыктуу дебат күтүп жатат, андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Резолюция. Бул палата жогорку окуу жайларына кабыл алуу үчүн жалпы республикалык тестирлөө эффективдүү ыкма эмес деп эсептейт. Анда эмесе конструктивдүү сөз сүйлөөгө өкмөт башчысын чакырабыз. Сиздин убактыңыз 6 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Саламатсыздар, урматтуу Калыстар тобу, чоң рахмат алып баруучу. Урматтуу биздин каршылаш тараптар, менин лаялдуу коллегам жана ошондой эле эркин парламентарий. Бүгүн биз эң сонун теманы талкуулоодобуз. Азыркы баардыгыбыз өтүп жүргөн, баардыгыбыз колдонгон ОРТ, же болбосо ЖРТ кыргызча жалпы республикалык тесттин окуу жайларга кабыл алууда эффективсиз экендигин азыр биз далилдеп беребиз. Эмне үчүн биз негизги биздин каршылаш тараптар айтып койчу нерсе Кыргызстан туурасында сөз кылмакчыбыз. Биздин Кыргызстан үчүн ЖРТ системасы, ЖРТ тест алуусу эффективсиз дейт. Эмне үчүн дегенде, биринчи айта кетмекчимин, бул ЖРТ каяктан келип чыккан? Бул ЖРТ билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунан 2002 жылдан бери Кыргызстанда жүргүзүлүп келет. Бул азыркы учурда дүйнөлүк система болуп саналат. Бирок эмне үчүн бул Кыргызстанга туура эмес? Мен муну көрсөтөм. Анткени Кыргызстанда билим берүү, баштапкы билим берүү биз жогорку дүйнөлүк системага туура келбейт. Баштапкы билим берүү советтик доордон калган жаттама, жанагындай агайлардын папугай, запугай аттуу өзүнүн стилдери менен, же болбосо жаттама стилдери менен бизге уюшулган биздин кичине Советтер Союзунан калган система. Балдарга ошондой окуу билим берет. Ал эми эмнеге биз ошондой окууну 11 жыл окуп туруп, тестти болсо дүйнөлүк системадан беребиз. Башкача айтканда биз деген окууда бизди мисалга ОРТ тести же болбосо ЖРТ тести эмнени түшүнөт? Ал жерде көбүнчө жарымынан көбү ал жерде логика. Логикалык эсептер, логикалык чыгармалар, жада калса кыргыз тилинен дагы математикадан бүт логика. Ал эми биздин баштапкы билим берүү мектепте даже логика деген сабак жок. Мына ушундан келип чыгат. Анан эмне дегендик? Бул жерде жана советтик билим берүүдөн билим алып туруп, ал эми сынакты же болбосо ошол тестти дүйнөлүк масштабтагы, дүйнөлүк стандарттагы тест берүү бул туура эмес. Ал эмне дегендик? Ал мисалга өмүр бою жанагындай борец күрөшкө даярданып туруп, ал эми финалга чыкканда бир бокска чыгарып койгондой болот. Эмне үчүн дегенде, ал да сенин жашооңо ал керегирээк деген маанидечи. Эмне үчүн аны биринчи өзгөртүп туруп, анан ОРТ ЖРТны алып келбейт. ЖРТ бул биздин баштапкы билим берүүгө туура келбейт. Мисалга деген бир катердин моторун алып туруп эле бир мотоциклга салып койгондой эле болуп калат да бул жерден. Биринчи биз деген баштапкыбызды түзөшүбүз керек. Андан кийин ОРТ бизге келиши мүмкүн. Негизи эле ОРТ системасы, ЖРТ системасынын өзүнүн дагы бир ичинде тең салмаксыздык, бир туура эмес каталары бар. Эмне үчүн дегенде, мисалга, эмне үчүн жалпы республикалык тесттин негизги тестинде математика менен кыргыз тили берилет? Ошо математика, эгерде мен математиканы толугу 100% билсем, болгону 67 балл алам. А эгерде мен кыргыз тилин толугу менен билсем, 178 балл алам. Бул кандай акыйкатсыздык? Бул нерсе. Буга көңүл буруш керек. Негизи эле андан кийин бул ЖРТнын ар кандай аймактарга, региондорго бөлүнгөн системасы бар. Бирок бул эмнеге региондорго бөлөт,
билим деңгээлине бөлбөйт. Ар бир мектептин, ар бир билим берүү жайдын билим деңгээлине эмес, ошо жашаган жерине бөлөт. Мисалы алганда Кыргызстанда 93 мектеп, 7 Кыргызстан эмес, Бишкек шаарында 93 жалпы мектеп, анын ичинен 7 лицей, 20 гимназия, ал эми калган 66 орто мектеп экен. Ошо 66 калган орто мектептин как бы 66 орто мектеп. Кичи шаарларда мисалга деген жанагындай Чокталда чоң кыздар лицей бар. Мисалга деген Көл жакта алып келсек, Көлдө көптөгөн гимназиялар бар. Ош жакта алып келсек, Ошто мисалы Ага-хан, Алим сыяктуу чоң мектептер бар. Алардын билим деңгээли азыркы мисалга Бишкек шаарындагы орто мектептердин алда канча жогору. Эмне үчүн биз ошо мектептердин билимине эмес, ошол жашаган жерине карашыбыз керек. Макул ар кандай макул бир мектепте билим деңгээли ылдый болсун, бир мектепте билим деңгээли өйдөрөөк болот. Эмне үчүн баардыгын жалпылап туруп бир жерге беребиз? Эмне үчүн мисалга деген келгенде ошол келгенде ар бир эмеден кызыл, сары, көк кылып бөлөт эмеспи? Ал эми ошол бөлгөндө аз жанагы айылдан келгендердин 170 баллы, шаарды бүткөндө 170 баллдан жогору болуп кетет да. Андан көрө ошол жертине түзгөндөр ошол көк түстөгү сертификат алгандарга өзүнчө тапшырма берсин алардын деңгээлинде. Же болбосо шаардагыларга өзүнчө тест берсин алардын деңгээлинде. Анан жалпы бал ошондо чыгат да. Эмне үчүн бирдей бал алса, сен айылда жашайсың деп туруп, айылга көчүрүп коет. Балки мен 11 жыл шаардан окудум дагы, акыркы 1 айды, же болбосо акыркы 2 айды айылдан бүтүп келдим. Анан ошол нерсени бияка алып келсем, бул кандай акыйкатсыздык болуп калат, урматтуу биздин ачына карагыла. Негизи эле 12 жылдан бери бул ЖРТ системасы биздин Кыргызстанга орнап келе жатат. Анын деген ошол эми боюнча 2012 жылкы мен статистика айтып жатам, анткени акыркы 2 жылда эмесе так чечилели. 2011 жылдын ичинде 382 миң абитуриент ошо ОРТ тапшырып, 53 миң бюджетке өтүп, анын ичинде 689 абитуриент алтын сертификат менен сыйланган экен. Жана ошондой эле 2012 жылы орточо балл, ошол жалпы орточо балл 109,4 түзгөн экен. Бул эмне дегендик? Бул жалпы тесттин жарымы дегендик. Андыктан бул эмне? Бул адамдын мисалы студенттин билимин баалоо эффективсиз. Мисалы эмне үчүн? Бул деген жылдан жылга бул как бы кемип жаткан учурда, кемип жатканына карабастан бул ЖРТни түзүүчүлөр ар жана болбой эле региондорго барып семинар өтүшөт. Жада калса Алипей ТВ деп жаңы ачышты, алар деген элебеки сериалдан турган жанагындай ОРТни кантип чыгарыш керек, ошолордун баардыгын көргөн. Бирок жыйынтык жок. Жылдан жылга ал нерсе мисалга студенттердин арасында эме келбейт да. Негизи айтып келмекчимин. Андан кийинки дагы ЖРТнин эмеси кемчилиги бул коррупцияга оңой жол түзөт да. Илгери мисалга деген чоң рахмат. Илгери мисал деген бир эмеге барганда, бир университетке барганда, балким ошо бир университет сатып ала турган болсо, бир университетке коррупция берип, азыр ЖРТга келгенде бир ЖРТни сатып алуу менен баардык университеттерге сатып алуунун майнысы болот да бул жерден. Кандайча сатып алат? Бул деген негизги ЖРТ айтылат, бул деген сатылбайт. Ал деген өзгөчө бир камсыздандырылат депчи. Бирок ошол нерсенин эсебин өзгөчө камсыздандырылат, бирок жолу анчалык камсыздандырылбайт. Биздин мектепке, Көлдөн биздин мектепке ошонун жолун сатып келген $3000 менен өзүм билем, мага да андай нерсе келген. Мен ал нерсени алган эмесмин, анткени мен өзүм ошол нерсени чыгарып, өзүм менин билимимди тастатайын деген болчумун. Анан бул сатылган факт, бул нерсе бар. Бул ар бир мектепке, ар бир лицейге да келет бул лицейлерге. Бул бир түрү сатылган. Экинчи түрү мисалга деген барып жүргөндө эле ЖРТнин тест жасап атканда туура болсо тоголоп каласың, туура эмес болсо жанына эч эме жок, проблема жок, жанына 4 кылып коесуң. Эгерде тест бүткөндөн кийин деле акырын акча берсең, ошол тесттин күзөтчүлөр жолун билет. Ошо билип туруп жанына 4 кылып туура койсо, компьютер канча 4 канча тоголоо экенин санабайт. Ошондуктан мен төмөндөгү убактымда азып калды. Төмөндөгүдөй көрсөтүп берген негиздерде ЖРТ жалпы республикалык тест Кыргызстан үчүн эффективсиз деп эсептейм. Чоң рахмат. Конструктивдүү сөз үчүн өкмөт башчысына ыраазычылык билдиребиз. Сөз кезеги оппозициянын жетекчисине берилмекчи. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз сиз трибунага чыкканда башталат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы биздин калыстар, саламатсыздар биздин кашкылаштар жана менин лаялдуу коллегам жана эркин парламентарий. Бүгүнкү күндө биз оппозиция тарап жана мен Өмүрбеков Акылбек сиздерге жалпы республикалык тестирлөөнүн эффективдүү экенин сиздерге далилдеп бермекчимин жана бүгүнкү күндө бизде өкмөт айткан тарапка каршы төгүндө жүргүзмөкчүмүн. Бизге өкмөт тарап эмне деп жатат? Жалпы республикалык тестирлөө бул 2002 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан ушундай тест болуп саналат жана бул билимди баалоо жана
билимди баалоо жана окутуу усулдары борбор тарабынан өткөрүлөт. Жыл сайын 12 жылдан бери өткөрүлүп келет жана 12 жылдын ичинде эч кандай бир коррупциялык схемалардын же болбосо фактылар эч кандай далилденген эмес. Жана официалдуу мындай маалымат эч кандай фактылар жок. Жалпы республикалык тестирлөөнүн иштеши жөнүндө айтып кетсем, жалпы республикалык тестирлөөдө адамдар, мугалимдер иштейт, бирок алардын ким экендигин эч ким эч кандай билбейт. Суроо жооптор бир банкка сакталат. Банктан мондай бир случайность дегенди алып туруп, ар бирөөнөн алып туруп тандап ошондо гана суроолор чыгат. Демек бул жерде суроонун туура жобу туура эмес экендигин да эч ким билбейт. Демек бул жерде коррупциялык схема таптакыр жок. Буга эмне далил болуп бере алат? Буга билим министрлигинин жогорку билим боюнча башкаруучусу бул Абдыманап Жолдошев айтып кеткендей, жалпы республикалык тестирлөө эч кандай бир коррупциялык эч нерсе жок деген бир фактын айткан. Муну дагы бир силерге факт кылып келтирмекчибиз. Андан кийин мен математиканы билсем, кыргыз тилин эмнеге жашышым керек деп, урматтуу туугандар, баарыбыз кыргызбыз. Кыргыз болгондон кийин кыргыз тилин баарыбыз билишибиз керек. Демек, кыргыз тилин билгенден кийин баардыгы математиканы билгенден кыргыз тилин билүү бул фарз демекчибиз. Андан ары кетсек, мындан ары башка предметтик тесттер да бар, биология, химия, башка физика, башка тармактарга кетем десең, тандооң бар, албетте тандап жаза берсең, ага эч ким каршылык чыкпайт. Андан ары кетсек, жылына жерине жараша дейт 66 орто мектептик бар, андан гимназиялар бар, жерлер бар дейт. Бирок урматтуу туугандар, жалпы республикалык тестирлөөдө конкурска кимдер катышат? Мисалы, шаар жергесиндегилерде өзүнчө бир конкурска чыгат, ал жерде айылдыктар менен же болсо бири менен конкурска түшө албайт, алар өзүнчө конкурстук баалоонун натыйжасында өтөт да. Демек, муну менен дагы жокко чыгат. Андан ары кетсек, 280 миң жазып, анын 53 өттү дейт. Мен дагы буга бир нерсе айта кетет элем. 2012-жыл менен 2013-жылдары эң мыкты өтүүчү балдан 2 эсе өскөн да. Демек, бул өсүүнүн белгиси, демек бул мотивациянын белгиси. Ал эми Кыргызстан бул системага таптакыр туура эмес келип калат деп атпайбы? Жок, бул Кыргызстан дагы дүйнөгө кирет. Дүйнөлүк системада бизде жогорку окуу жайларыбыз болондук система коюп жаткандыктан кийин биз дагы буга туура келебиз. Негизи эле бул ЖРТнын түзүлүшү бул Бенджамин Блум деген таксономиясы деген график бар, ошонун негизинде түзүлгөн. Билим деген нерсе бул. Билим бул мисалы сотканын сотка экендигин билем, түшүнүү бул эмне кылат, чалат дейм, колдонгондо өзүм колдоном, анализ анын ичин, сыртын бардыгын билем, синтез бул эки телефонду айырмалай алам, баалоо болсо андан кийинки мен өзүм бир телефон ойлоп чыгам да. Демек, бүгүнкү күндө бизде мектептер билимди, түшүнүүнү, колдонууну окутуп жатат. Ал эми көрдүңүздөрбү, бул жерде баштапкы фундаменти болгондуктан жалпы республикалык тестирлөө биздин мектеп системасында окутулган бардык талаптарга туура келет. Андан ары кетсек, эффективдүүлүгү жөнүндө айтып кетсем, эгер эффективсиз болсо, анда Россия, Турция эмне үчүн мурдакы жылдан бери жана Россия мурдатан бери биздин жалпы республикалык тестирлөө сертификатын алып барган окуучуларга эмне үчүн жошторунан окууга уруксат берип жатат урматтуу. Демек, жалпы республикалык тестирлөө эффективдүү. Андан ары кетсек, бизден Тажикстан, Грузия, Украиналар келип бизден консультация алып, сунуштоолорду, акылдарды алып, алардан дагы ушундай жалпы республикалык тестирлөөнү киргизүүнү сунуштап, бизден жардам сурап жаткандыгы, бул дагы жалпы республикалык тестирлөөнүн эффективдүүлүгүн бир четинен көргөзүп жатат. Андан ары кетсек, логиканын түрүндө түзүлгөн тесттер деп атпайбы? Жаман болуп калат деп. Бирок достор, бул жерде биз айтып кеткендей, жана Бенджамин Блумдун графикасында билим деп атпайбы? Бул билим деген бул факты да. Логика эмненин негизинде жазылат? Бул фактынын негизинде да. Сен фактыны билсең, логикалык түрдө сен аны билишиң керек да. Жалпы республикалык тестирлөө сен жашоодогу алган бардык тажрыйбаларыңды, билимдериңди, фактыларыңды жашоодо колдоно аласыңбы же колдоно албайсыңбы, ошону текшерет. Ал эми биздин жогорку окуу жайларга биз эмне үчүн барып атабыз? Ал жерде биз кесибибизди, ошо мектепте алган фундаментибизди дагы андан ары өрчүтүп, бир кесиптин ээси болуш үчүн. Демек, биз ошол жалпы республикалык тестирлөөдөн өтө албасак же бул талапка туура эмес келсек, анда биз жогорку окуу жайда кантип окуйбуз? Алган билимибизди тажрыйбада колдоно албасак. Демек, бүгүнкү күндө бизге жалпы республикалык тестирлөө ошол алган билимдердин бардыгын бизге текшерип жана эффективдүүлүгүн көрсөтүп жатат. Андан ары айтып кетсек,
бул уюм эч кандай көз карандысыз уюм, себеби бул уюм өзүн өзү каржылайт да. Мен мисалы Бакыт бай болсо, мен Бакыттан финансылык көз каранды болсом, Бакыттын айтканын талабын мен аткарам да. Эгер мен өзүмдүн акчам болсо, мен өзүм каалагандай бир нерсе кылам. А бүгүнкү күндө жалпы республикалык тестирүү эч кандай көз карандысыз коммерциялык эмес уюм болгондуктан мунун эч кандай акча табуу бир максаты жок. Бул болгону бир гана окуучулардын билим деңгээлин, жашоодо алган билимдерин, фактыларын, логикалык ойлонуусун бардыгын текшерип жана жогорку окуу жайларга татыктууларын ошол жака өткөзө турган бир синтез боло турган бир тест болуп жатат. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул бүгүнкү күндөгү эң эффективдүү жана дүйнө жүзү дегенде Кыргызстандагы ошол эффективдүү болуп жатат бул тест. Демек, бүгүнкү күндө бизге айткан оппозицияныкы бул мектеп күнөөлүү ага. Конструктивдүү сөзү үчүн оппозиция лидерине терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе өз позициясын жактоо жана жыйынтыктоочу сөз сүйлөөгө өкмөт мүчөсүн чакырабыз. Сөздүн жүрүшүндө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз ушул көзөрмө менен башталды. Чоң рахмат, урматтуу алып баруучу, саламатсыздар телекөрүүчүлөр, биздин калыстар тобу, ошондой эле биздин атаандаштар, менин лаялдуу коллегам, ошондой эле эркин парламентарий. Сиздерди бүгүнкү финалдык беттешке чыгып атканыңыз үчүн куттуктайм дагы бир жолу. Буюрса жакшы бир оюн көргөзөбүз деген үмүттөбүз. Биз бүгүн эмне деген теманын негизинде ойноп атабыз. Жогорку окуу жайга кабыл алууда жалпы республикалык тестирлөө эффективдүү, тагыраак айтканда натыйжалуу эмес деген резолюциянын негизинде ойноп атабыз. Ошондой эле өкмөт биз болсо тастыктаганга аракет кылалы. Биринчи болсо булар айтып атат да, тастыкталганын көргөн эмесмин, ал нерселердин же болбосо ошол коррупция жолунда мен тастыкталганын көргөн эмесмин дейт. Анда мен тастыктап берейин сизге. Мына мен өзүм колума келген. Башкача айтканда мен да ошол ичине кирейин деп ал жерде калгам. $2,500 бизден сураган. Башкача айтканда ОЭРТнин толук форматын силерге алып келип беребиз деген нерсе койгон. Бирок ошол неме болуп, биз ал нерсеге аралашпай калганбыз. Демек, бул жерде эмнени көргөзүп берип атабыз биз? Албетте коррупция болгондугун көргөзүп берип атабыз, урматтуу достор. Ошондой эле булар айтып атат да, ал жерде алардын максаты деп анализ, синтез дагы бир нерселерди айтты да, макул айланайын да. Туура ал нерсе кылганы. Бирок биз үчүн маанилүү болгон эмне болуп атат? Булар айтып атат да, ошол нерсени жашоого колдонгонго үйрөтөт сени деп. Алар эч кандай үйрөткөн жок, соттор, урматтуу биздин калыстар тобу. Алар эмне кылып атат? Келтирип эле текшерип коюп кетип атат. Биринчи жагынан туура эмес текшерип атат. Эмне үчүн? Биз болсо ал логикалык мааниде көбүрөөк суроолор келет дедик биринчиден. Бирок биз мектепте 11 жыл бою ошол логиканы үйрөндүкпү? Мына ошол нерсе маанилүү турат. Биз ошол нерсени үйрөндүкпү, туугандар? Эгер биз үйрөнбөгөн болсок, алар болсо биздин билимибизди кантип баалайт? Кантип акыйкат нерсе менен чыгарып бере алат бизге? Мен сүйүктүү коллегам айтып кетти, өмүр бою бокска даярданып туруп, финалга келгенде футболго салып коет дейт. Мына ошондой болуп атат, урматтуу соттор, бул жерде. Анан айтат да, дүйнөлүк стандарттын негизинде, бирок Кыргызстандагы дүйнөгө кирет да дейт да. Биз болсо атайын ошо Кыргызстан үчүн эффективдүү эмес деп атабыз. Ал Турция, башка, ал бизди кызыктырбайт. Себеп дегенде биз азыр кейсти Кыргызстандын негизинде ойноп атабыз. Ошондой эле булар айтып кетти да, алган билимди мен кантип колдонобун деп. Мен уктаптырмын. Жалпы республикалык тестирлөө бул сени билимиңди ошол алдыда келечекте колдонушуңа өбөлгөтүзөт, же болбосо сени кантип колдонушуңду үйрөтүп берет дегенди. Алар болгону, урматтуу соттор. Алар келип сенин билимиңди ошол логика менен текшерип эле берет. Демек, биз үчүн бир пайда болуп атат бул жерде. Анан кийин бул жерде дагы эмнени айтып кетти? Кыргыз тилин билишибиз керек дейт да. Туура, мен да колдоном. Кыргызстан катары кыргыз тилинде мен да окуйм. Бирок бул жерде бизде адамдын укугунан, тагыраак айтканда, абитуриенттин укугун чектеп коюп аткан жерибиз жок, урматтуу соттор. Эгер мисалы мен математик болом десем, болот. Кечиресиз, эмеде кабыл алынбайт. Кечиресиздер, ошондой эле мисалы мен математик болом десем да, математика жаатында мен бир адис болом десем, мен үчүн кыргыз тил маанилүү, ал бир улут катары маанилүү. Бирок абитуриент катары бул жерде мен үчүн математика маанилүү. Эмне үчүн мен рахмат, мен үчүн маанилүү болгон математикага тытынып даярдансам, эмне үчүн мага аз балл берилиш керек, урматтуу соттор? Бул жерде туура Кыргызстан үчүн күйүш керек. Бирок булардын башкы максаты кыргыздын кыргыз экенин далилдөөбү же абитуриенттин билимин баалообу? Мына ошол нерсе турат башкарымда. Ошондой эле Кыргызстан дүйнөгө кирет деди, өз-өзүнчө категория боюнча айтып атабыз биз бул жерде. Өз-өзүнчө таймашап деп атат да. Мисалы биз категория боюнча, мисалы Чоктал айылындагы ысык көлдөгү. Алардын ичинде 2012 жылы статистика боюнча 5 адам алтын сертификаттын ичине кирген.
Демек бул жерде булар эмне болуп атат? Шаардагы көпчүлүк мектепке караганда алардын мүмкүнчүлүгү көп болуп жатат. Себеп дегенде алардын категориясы башка. Булардын биздин айткан нерсебизди толук түшүнбөй калышыптыр. Биз айтканбыз ал жерде. Булар айтып атат, туура, алар өз-өзүнчө ар категория 4 категория өз-өзүнчө атаандашат окуу жайга тапшырганда. Бирок биздин президент тарабынан, Кыргыз Республикасынын президент тарабынан берилүүчү 50 бизде гранттык орун бар, алтын сертификат деген. Демек бул жерде шаардыктардын мүмкүнчүлүгү аз болуп атпайбы ошол грантка жетишкенге? Айылдыкта да шанс көп болуп атпайбы? Рахмат. Мына биз ошол үчүн бул жерде категория тараптан бөлгөндө алар кыйынчылык кеткен деп атабыз, катачылык кеткен деп атабыз. Ал жерде ар бир мектептин билим сапатына карап орун берсин деп атабыз бул жерде. Региону ал окуучунун билимине же болбосо билимге ээ болуусуна, билимдин баалоосуна эч кандай тиешеси жок, урматтуу соттор. Мына биз ошол нерсени колдоп атабыз бул жерде. Демек бул жерде эмне жалпы республика тестирлөөдүн эффективдүү эмес экени көрүнүп атат, урматтуу соттор, туурабы? Андан кийин болсо биз айттык. Мурда мисалы мен коррупция колдонгум келсе, тагыраак айтканда окуу жайга мыйзамсыз түрдө киргим келсе, барып туруп ошол университеттин башчылыгы же болбосо ошол университеттин башкармалыгы тарабынан сүйлөшүп туруп эле бир университетке укук алып кирип кетчүмүн. Азыркы учурда эмне болуп атат? Ошол жалпы республикалык тестирлөөдү коррупция аркылуу аны сатып алып, же болбосо кандайдыр бир ыкмаларды колдонуу менен мыйзамсыз түрдө ошол көп балга ээ болуп, Кыргызстандагы баардык университеттерге ээ чыгып атам мен. Башкача айтканда мен аны колдонуу менен баардык университетке киргенге укук алып атам. Демек бунун натыйжасы эмне болуп атат? Мурда бир нерсе болсо, азыр бир көлчүк болсо, азыр болсо чоң деңизге айланып калды, урматтуу соттор. Мына биз ошол нерсени колдоп атабыз бул жерде. Булардын айтканы туура, дүйнөлүк стандартта болушу мүмкүн. Бирок биринчи суроо көрөлү да, Кыргызстан ошол дүйнөлүк стандартта экзамен берүүгө, тест берүүгө, сынак берүүгө даярбы? Мына ошол позицияны колдоп атабыз. Албетте биз өзүбүз бербеген нерсени аналардан талап кыла албайбыз, урматтуу соттор. Качан биз билим берип, туура эффективдүү экенине кошулабыз ал дүйнөлүк стандарттын. Бирок ошол үчүн биз болсо бул жерде ошого даярдап тургандан бери эле деп атабыз. Азыркы учурда эффективдүү эмес бул нерсе бизде. Мына урматтуу соттор, демек биз мына ушул учурда азыркы кырдаал, ушул биздин айтып кеткен аргументтерибиз боюнча Кыргызстанга азыркы жалпы республикалык тестирлөөдүн азыркы версиясы, азыркы форматы төп келбейт. Башкача айтканда, жогорку окуу жайларга тандоодо биздин жалпы республикалык тестирлөөбүз эффективдүү эмес деп эсептейбиз. Рахмат. Өкмөт мүчөсүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Өз позициясын жактоо жана жыйынтыктоочу сөз сүйлөө үчүн оппозиция мүчөсүн чакырабыз. Сөздүн жүрүшүндө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз ушул мүнөттөн тарта башталды. Чоң рахмат, саламатсызбы. Алгач ошол жалпы республикалык тестирлөөнүн тарыхына кайрылып кетсек. Жалпы республикалык тестирлөө 2002 жылдан баштап билимди баалоо жана окутуу ушулдары борборунун коммерциялык эмес уюму тарабынан, эч кимге көз каранды эмес уюму тарабынан азыркы учурга чейин ишке ашырылып келе жатат. Эми мындай суроо да. Ошол 12 жылдын ичинде бир коррупциялык факт барбы? Булар айтып атышат, коррупциянын очогуна айланды дейт. Бирок менде мындай бир нерсе айткым келет да. Эгерде бир нерсени сындап атсаң, анда башка бир альтернативдүү жолуңду көрсөт. Мисалы, бул жаман, мону колдонолу деген. Эгерде сен ошол ОРТны, жалпы республикалык тестирлөөнү жаман деп атсаң, демек башка бир ыкманы сунушташың керек. Мисалы, эгерде силер айтып атсаңар, ЖРТ жаман, анда эмне кылалы? Мамлекеттик сынактарды колдонолу. Мамлекеттик сынактар мына так ошол коррупциянын очогу да. Бул бир. Экинчиси, категориялар боюнча, негизи категориялар боюнча 4кө бөлүнөт. Айыл жергеси, тоолуу аймак, шаарча, кичи шаар жана шаар. Бул жерден биздин артыкчылыгыбыз жалпы республикалык тестирлөөнүн артыкчылыгы жалпысынан эмнеде? Себеп дегенде адилеттүү болуп атат. Шаарда жашаган абитуриент менен айыл жергесинде жашаган абитуриенттер бири-бирине атаандаш эмес. Шаардыктар бири-бирине атаандаш, булар өздөрүнчө бири-бирине атаандаш. Ошондуктан араларында атаандаштык жок болгондуктан бул адилеттүү нерсе болуп атат. Экинчи, биз айттык, өзүн өзү каржылайт. Эгерде мисалы мамлекет каржылай турган болсо, мисалы улуттук тестирлөө борбору сыяктуу, ошол жерде так мына жыл сайын коррупциялык факттар чыгып атат. Биздин билимди баалоо жана окутуу ушулдары борборунда бир да коррупциялык факт болгон эмес. Менде мындай суроо, эгерде силерге чындап эле ошондой $2,5 миң ошондой эме кылышса, анда эмне үчүн силер прокуратурага же болбосо ички иштер министрлигине кайрылган жоксуңар? Бул факттарды иликтеш керек. Жөндөн эле эл оозунда элек жок дейт. Эл оозунда элек жок. Жөн эле айта берсе деле болбойт да. Мына мени мисалы жеке мисал кылып атып, бизде мисалы мен сизге ишенген жокмун чын-чынына келгендечи.
урматтуу калыстар тобу да мындай ойлонуш керек да, себеп дегенде силер азыр уталы деп атасыздар, анан ошондой факттарды ойдон да чыгарышыңар мүмкүн болушу ыктымал да толук. Дагы мисалы булар айтып атышат, жалпы республикалык тестирлөөдө эки эле бар: математика, анан кыргыз тил же орус тил. А менде мындай суроо: мектептин программасында кайсы предметтер мындай негизги предметтер? Ошол эки предмет да. Ошон үчүн ошол эки предмет негизги предмет. Андан кийин предметтик тесттер да бар. Мисалы биология, химия жана башка бүт предметтер боюнча, англис тили, ошол предметтер боюнча сиз дагы кааласаңар ошону тапшырсаңар болот. Мисалы булар айтып атышат: мен кыргыз тилин билбей эле коеюн, мен математикмин, политехке барып окуйм. Анда политехтин өзүнө барып туруп, өзүнүн сынагына катышып туруп, политехни өтө бер айланайын. Болду. Башкача айтканда, эки жол бар ар бир абитуриентте. Биринчиси жалпы республикалык тестирлөө, экинчиси ал университетке барып туруп тапшыра алса болот. Бул көйгөй эмес. Мындан сырткары, мен лаялдуу коллегам айтып кетти, бирок тилекке каршы бул жактан эч кандай реакция болгон жок. Биз айттык, эмне үчүн Турция жана Россия котировкасы ал жакта котируется, орусча айтканда, кечиресиз. Экинчиси, эмне үчүн Украина, эмне үчүн Грузия, Тажикстан келип бизден үлгү алып атышат? Себеп дегенде чындыгында буга чейин эч бир ошондой факт катталган эмес. Мындан кийинки нерсе бул тилекке каршы булар азыр мына цитата келтирип кетейин. Урматтуу биринчи спикер айтты да, биздин баштапкы билимибиз бул попугай-запугай деп атышат. Демек, булардын пикири боюнча ОРТ жаман, а попугай-запугай бул жакшы. Рахмат. Демек, попугай-запугай боло берсин, а ОРТны алмаштырыш керек деп атат. Тескерисинче, жалпы республикалык тестирлөө дүйнөлүк стандарт болгондуктан биз өзүбүздүн баштапкы билимибизди реформалашыбыз керек. Бул жалпы республикалык тестирлөөнүн күнөөсү эмес, силердин системаңар попугай-запугай болгону. Бул бир. Экинчиси, мисалы булар айтып атышат, күрөш жана бокс, күрөш жана футбол. Бул таптакыр релеванттуу, орундуу мисал эмес, себеп дегенде бул жерде логика кандай түрдө жүрөт? Мисалы, мен эч нерсе билбей туруп, эч кандай факттарды билбей туруп логика жүргүзө албайм. Мектепте болсо мага фактыларды үйрөтөт. Мисалы, Куликовская битва качан болгон, же болбосо Талас ошондой эмеси талкуулашуусу качан болгон. Мен тарыхтан ошону билем. Жана ошонун натыйжасында мен логикалык ой жүгүртө алам. Эгерде менде ошондой факттар жок болсо, факттарды ошол мектепте үйрөтүп жазган факттар жок болсо, мен кандай түрдө логика жүргүзө алам? Логика жүргүзө албайм. ОРТнын жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги максаты бул эрудицияны текшерүү. Себеп дегенде азыркы ааламдашкан дүйнөдө эң маанилүү нерсе бул эрудиция, интеллект. Силердин мисалы бул ручка экенин билүү эмес, бул ручка менен кантип жазуу, телефон экенин билүү эмес, телефонду колдонуу. Башкача айтканда, жалпы республикалык тестирлөө жанакы менин лаялдуу кесиптешим келтирип кеткендей, ошол түшүнүү, колдонуу, анализ, синтез, жалпы республикалык тестирлөө ошонун баарын текшерет. Ошондуктан биз жалпы республикалык тестирлөөнү өзгөртпөй, тескерисинче өзүбүздүн баштапкы билим берүүбүздү өзгөртүшүбүз керек деп эсептейм. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кадырман биздин катышуучулар, чечендер, урматтуу калыстар, биз финал оюнунда эң кызык жерине келдик. Калк айтса калп айтпайт дейт эмеспи? Андыктан кайсыл тарап калыстарды өз тарабына оодар алды? Оюнчулардын артыкчылык, кемчиликтери кандай болду? Ушуларга баа берүү үчүн мен калыстарга кеп кезегин берсем. Темирлан Бекботоев, Мекенчил жаш коомдук уюмунун төрагасы. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, дебат сүйүүчүлөр. Эки команданы токтоло кетсек, эки команда тең аябай жогорку деңгээлде даярдыгын мен жеке оюм көрө алдым. Темага даярдыктар жакшы. Оппозиция тараптагы туура дооматтарды кое алды. Комментарий мындай көбүрөөк берсек, Абдинаби уулу Түмөнбайдын даярдыгы өтө жогорку деңгээлде. Өзүн оюн жеткире алды. Анысы кеп кезегин Жомарт Жолдошов агайыбызга берсек. Абдан эле татыктуу жигиттер ушул финалга келди деп баарыбыз эле инандык, туурабы? Бириңерден бириңер, менин жеке өзүмдүн калыстыгымда бириңерден бириңер
озуп бирөөңөрдөн жулуп кетип аттыңар да упайлардычы. Бул мени кубандырбай койгон жок. Абдан эле кубандырды. Экинчиден, мага дагы болбогондой максималдуу түрдө калыстык болгонго жакшы бир негиз болгон. Мен өзүм ошол тестти тапшырган эмесмин. Билбейм да. Эмне экенин да билбейм. Жалпысынан алганда албетте азаматсыңар. Мен кубанычтамын, бул токтоп калбайт деген ишеничтемин. Кудай буйрса улантасыңар, сөз берип койгула. Саламат мырза, абдан жакшы баштадыңар. Эске алдыңар болуш керек, мурунку оюндагыны шашпай, жакшы, орунду, жакшы кеттиңер. Бир аз фактылар боюнча баягындай эме болуп кетти, чала болуп кетти, бирок негизинен жок эмес, бар да алардачы. Анан тил жагынан ушул көбүрөөк басым берип, буйрса кийинкиге тилди бышыктайбыз деген ойдомун. Албетте, Акылбек мырза дагы абдан жакшы. Сиз дагы полуфиналдагы бир аз эскертүүлөрдү эске алганыңыз көрүнүп турат. Факт боюнча дагы, оюңар боюнча дагы абдан жакшы. Мен мисалы ыраазы болдум. Бир кемчилигиңерди, бул оюндун аягына бир аз чарчап кеттиңер. Мындай жымакай болуп кетти да. Эң негизгисинде бардык иште жашооңордо киргениңерди сулуу кирсеңер, чыкканыңар андан да сулуу чыгыш керек да. Аягына чекитти койгон ушунчалык болуш керек. Ошондо эске алып койсоңуз кийинкисине. Албетте Түмөнбай мырзанын өзгөчөлүгү дагы, өзүнүн стили дагы бар. Даярдык азаматтык бардык жагынан баягы мурунку эле оюндарда айтып кеткендей жакшы жактар бар. Кабыл алып, ошол эле убакта суроолорду кабыл алганга даяр болуп жооп бергенге оюңуздун так экендиги билинип турат. Бир кемчилдигиңиз, мурунку айтылып кеткен нерселерди кайта кайталоонун деле көп кажети жок, себеби алар айтылган сөздөр, бирок өзүңөр дагы ошол убактыңарды кененирээк пайдаланып, башка дагы бир нерселерге, өзөктөргө бергенге аракет кылыңыз. Албетте, Бакыт мырзага дагы өзүмдүн жеке алкышымды да бергим келет. Кол чалып койсоңуздар. Ой бар, так, салыштырма бар, салыштыруу бар. Бул дагы негизги бир далилдикти алып келе тургандардан болуп эсептейт. Мен жеке оюм, бардыгыңыздар финалдын жеңүүчү болгонго татыктуусуздар. Балким кандай болду? Максималдуу түрдө калыс болгонго аракет кылдык. Жеңгенди сыйлайлы, жеңилген болсо татыктуу жеңилип туруп, андан кийин дагы улантып, өзүңөр дагы бир үлгүлүү мырзалар болуп кала бериңиздер. Рахмат силерге. Финалга чыккан эки тайпа эң жогорку деңгээлде татыктуу таймаш алышты. Бирок мүчүлүштүктөр бар. Кой аксагы менен миң. Ошондой док менен, ошондой долулук менен, ошондой аракет менен силер өзүңөрдүн камчыңарды жакшылап чаптыңар, бирок аргымагыңар жакшы чуркай албай калды. Аргымагыңарды дагы тапташ керек. Саяпкериңерге жакшылап сууттуруш керек. Силерге ийгиликтерди каалайбыз. Анан ошол жанагындай өз максатка жетүүдө жалган нерселерди кошуп айтуу бул өтө осол нерсе. Ошол осолдуктардан мисалы осолдуктардан тайыш керек, кайтыш керек. Бул бир эле Түмөнбайга айтылып аткан сөз эмес. Жо, чын. Ооба, жо, негизи да мунун фактысын мисалы отурган элге далилдүү кайсыл жерден канча ким качан деген суроолор болот да. Ким качан кантип деген эле 3 суроо. Ошого так жооп бере алсаңар, анда ошонун жыйынтыгы болот. Силерге ийгиликтерди каалайбыз. Бар болгула. Силер бүгүн кичинекей нерсени талкууласаңар, эртең Кыргызстандын байрагын колуңарга кармап алып, дүйнөлүк талкууларга катышыңыздарга тилектешпиз. Өз көз карашы, сын пикирине калыстарга терең ыраазычылык билдиребиз. Туура сөз ыр чыгарат, туура эмес сөз чыр чыгарат. Калыстар ой калчап кимге жеңишти берди, ким жеңди деп ойлойсуздар. Мына бул ойду, ушул оюңуздарды биздин төмөндөгү телефондорго байланышып, биз менен ой бөлүшсөңүздөр болот. Мына ушинтип коомчулукка сунушталган жарыш сөз теледебаты студенттер арасындагы кыргыз тилин жана кыргыз дебатын өнүктүрүүдөгү алдыңкы долбоорлордун бири болуп калды. Жалпы жыйынтыкка келсек, долбоордун жыйынтыктоочу бөлүгү Бишкек парк соода борборунда өткөрүлүп, белгилүү ырчылар жана маданият ишмерлеринин катышуусунда жеңүүчүлөр аныкталды жана байгелер тапшырылды.
Эсиңиздерге сала кетсек, 1-орунга 20 000 сом, 2-орунга 15 000, 3-орунга 10 000 сом сыйлыктар убада кылынган эле. Ал эми ушул сыйлыктар тапшырылды. Андан тышкары кызыктыруучу сыйлыктар жана ардак баракчалар менен биздин активдүү студенттер дагы сыйланышты. Таймаштан тышкары беделдүү студенттер бири-бири менен таанышып, достошуп да алышты. Биздин негизги максатыбыз да ушул болчу: жаштарды ынтымакка чакыруу жана аларга колдоо көрсөтүү. Өз болуп жанып турган жаштары бардыңарбы? Экинчи жаш деген коомдук бирикме сиздерге сөз маданиятын үйрөтүү ниетинде сөз жарыш теледебатын өткөрдү. Бул жерге катышкан ар бир тайма өзүлөрүнүн чыныгы өзөгүнөн жанып чыккан өрттөй сезимдерин жаңы жузга Манас телеканалы аркылуу жарыя кылып жасалган турат. Эмесе биз ошол жалпы теледебаттын жеңүүчүлөрүн аныктоо үчүн чыктык. Келечегиңер кең болсун дейли. Маданиятсыз мамлекет болбойт. Демек, бүгүн сөз маданиятын үйрөтүп аткан уюштуруучуларга дагы терең билдиребиз. Бар болуңар. Аны эсе Манас жаңырыгы телеканалындагы студенттердин жарыш сөз теледебат долбоорунда 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Чырак командасы сыйланат талкалуулар менен болду. Акчалай байгеси менен 5 000 сом. Чырак командасы. Эмин болсо ал жакка буйрса, келечек алда менен. Болсоңор бул. Арбалар, Бозалар жанайында. Жолуда айтып өткөргөн дебаттын дагы бир жыйынтыгы мен жеке ой боюнча эң оор болуш керек. Бирөөнү сүйүндүрүп, бирөөнү бираз сүйүндүрүп, бирөөнү көбүрөөк сүйүндүрүүчү милдет баа келип чыкпалышы. Бардыгына катышуучуларга силерге биринчи айтып кетким келген нерсе бул ийгилик. Азаматына эмгегиңер акталсын. Бирок бул чек эмес. Аны билгиле, айтып келе атабыз, максатыбызды алдыга жылууга умтулабыз. Макулбу? Сөз бериңер. Жана келген конокторго бүгүнкү иш-чара негизи кыргыз тилинде өткөн дебаттар болчу. Ошонун арасында бул байкеңер эжелериңер келип, кыргызча жарыш сөз алып, биринчи алдыңкы орунду алды, ошолорду азыр силердин алдыңарда жактап чыгарып атабыз. Силер дагы үлгү алып, келечекте ушул байкеңердей болуп, алдыга умтулган жаштардан болуңар. Ал эми не кылсам? Өзбек алып кетти. Баары бактылуулар алсын, Жеңгенде, жеңилгенде бүгүнкү күндүкү азамат ошого карабай катуу таймаш менен акыркы финалда ар бир упай үчүн ар бир айтылган сөзү октой болуп, нар учуруп, бер учуруп кеткен кызык болгонго күбө болдук. Ошентсе дагы калыстык кылганга аракет кылдык деп эсептейм. Таарынбасын, мен айткан киши таарынбасын, айтылган киши албетте сүйүнөт азыр. Бул Манас жаңырыгы телеканалындагы студенттердин жарыш сөз теледебат долбоорунун 2-чи орунду ээлегендиги үчүн бул грамота жана 10 000 сом менен сыйланат. Ал команда 1, ал команда 2, Апамекен командасы. Колдоңор. Айттым менен настроениясы жок жерлерде. Бийле биле болду,
агайын туугандар, жаштар, ошентсе негизги бүгүнкү биздин ушул жарыш сөз теледебатынын катышуучулары негизги биздин экинчи жаш коомдук бийликтерибиздин эң негизги максаты бул ушул сиздерге окшогон жаштарды, сизди кайраган жаштарды өстүрүү, алар сиздерге туура багыт берүү. Бул ошол биздин бүгүнкү жарыш сөз теледебатыбыз бүгүнкү күндө биринчи сезону жабылып отурат. Бул алдыркылардан эмес, буюрса аманчылык койсо күздө кайра баштайбыз. Экинчиден бүгүнкү мурунку дебаттарда абдан өздөрүн жакшы жогорку деңгээлде көрсөтүп, абдан жакшы сүйлөп, өздөрүнүн кээсиздиктерин, сөз маданиятын жогорку деңгээлде сүйлөп келген жаштарыбызды биз ар дайым колдойбуз. Ошондой эле бүгүн азыркы тапшыруу аземинде эң өзүнүн артыкчылыгы менен жогорку деңгээлде өздөрүн көрсөткөндүгү үчүн Enda жомарттай отурупта турбайын. Манас жаңырыгы теле сынабындагы студенттердин жарыш сөз теледебат долбоорунда биринчи орунду ээлегендиги үчүн Чокморов командасы 20 сом. Жарыш сөз теледолбоору сентябрь айынан баштап кайрадан студенттер арасында теледебатты баштамакчы. Жалпы катышуучуларга ийгилик каалап, жаңы окуу жылында көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга амандык тилейбиз. Ассаламу алейкум.